Саламатсыздарбы биздин ардактуу радио угармандар? Ушинтип эле сиздер менен бүгүн мен Беким Айбурканова эфирге чыкмакчымын. Бизде бүгүн Кадамжай районуна караштуу Жаңы Жер айылынын номер 28 Орон Абдрахманов атындагы инновациялык орто мектебинин окуучулары конокко келген. Кош келипсиздер. Биздин саякатчылар болуп калат. Башында эле ушул окуучуларды эжекей алып келди. Башталгыч классынын мугалими Нодурбек кызы Мегайым эжекей 3-классынан 7-класска чейин эң мыкты окуучуларын алып келиптир. Азыркы учурда тааныштырып кетсеңиздер. Кадамжай районуна караштуу Жаңы Жер айылынын номер 28 Орун Абдрахманов атындагы инновациялык орто мектебинин башталгыч класс мугалими Надырбек кызы Бегайым. Биз бул окуучуларды 7-3 класстарды Баткен областына саякатка алып келдик. Баткен областына саякатка алып келгенибизде USAID борборунун волонтерлору бизди Баткен областыны тааныштырып келе жатышат. Жана дагы биз ушул Баткен областына саякатты уюштурганыбыздын себеби окуучулардын коом менен таанышып жана коомду өзүнө алып жүрүү максатында, окуучулардын билим сапатын жогорулатуу максатында биз окуучуларды ушул Баткен областына саякатка алып келдик. Абдан сонун. Азыркы учурда бизде бул жерде 6 окуучубуз бар. Тааныштыра кетсеңер өзүңөрдү очередте. Биздин биринчи окуучубуз, саламатсыңбы? Мен 3-А класс окуучусу Сраждинов Нурмухамед. Мен манас айтканга кызыгам. Абдан сонун, анда бизге манас айтып бер. Манас болуптур, манас атка конуптур, улуу жашын сураса 12ге толуптур, торучарды миниптир, огот пөстү кийиптир. Чоң рахмат, абдан сонун манас айтат экенсиң. Сага ийгилик. Чоңойгондо деле манас болгуң келеби же ким болгуң келет? Манас болгум келет. Манас болгуң келеби? Манаска окшоп баатыр болуп, Абдан сонун, биздин экинчи окуучубуз. Саламатсыздарбы? Мен Момунов Айбек. Жаңы Жер айылынын номер 28 орто мектебинин инновациялык мектебинде окуйм. Азыркы учурда мен сүрөт тартканга кызыгам. Анан музыка жазганга, айтканга кызыгам. Демек сен өзүң ыр жазасың, Ооба. Анда бизге бир жазган ырларыңдан бирөөсүн айтып бербейсиңби? Мен мугалимдерге аталган музыкалар жазам да, көбүнчө. Ошого мугалимиме биринчиден рахмат айтам. Ошончо бизге билим бергенинен. Ошого аталган бир музыка айтып коеюн. Микрофон сизде. Эң алгачкы мугалим, колумду сизге сунамын. Сиз берген билимди жүрөктө сактап каламын. Абдан сонун. Анда эмесе биздин 3-чү окуучубуз, микрофонду жылдырып койсок. Атың ким? Саламатсыңбы? Менин атым Абдыгашимов Нурислам. Мен сүрөт тартканга, ыр айтканды кызыгам. Демек сен деле ыр айтканга кызыгасың, Бир ырыңдан жаңыртып берсең сонун болмок. Алато, өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бар табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан. Абдан сонун. Бизге бул жерге бүт эле абдан таланттуу окуучулар келген окшойт. Анда биздин дагы бир окуучубуз. Микрофон сизде. Саламатсызбы? Биздин айым сулуу айымыбыз бар экен, Менин аты жөнүм Авазова Зайтына, 3-А класстын окуучусумун. Мен деле ыр айтканга кызыгам. Анда сен деле бир ырыңдан жаңыртып берсең. Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы.
Эң сонун канча жаштасыз азыр? 3-класс болсо. 10 жаштамын. 10 жашта. Ырдайт экенсиз сонун. Кийин чоңойгонуңузда кандай кесипти тандадыңыз? Ким болгуңуз келет? Музыкачы, ырач болгум келет. Абдан сонун. Сизге ийгилик. Сөзсүз түрдө чоңоюп музыкачы, ыранчы болгонуңузда бизге келип эфирге чыгып кетиңиз ошондо деле. Анда эмесе биздин эмки окуучубуз, сизге сөз. Саламатсызбы? Салам, менин атым Жумабай кызы Мадина. Мадина. Мен Баткенде аквапаркка кирдим. Мен ал жакта досторум менен сонун ойнодук. Анан мен музейге бардык баарыбыз. Демек сиздер Баткенге келип, Кадамжан районунан Баткенди кыдырдыңыздар, Оба. Кандай болду? Жактыбы сизге? Музейде эмнелерди көрдүңүз? Эмнеси менен көбүнчө жакты сизге? Музейде Кыргыздын жасалган курактарынан, Оба. Эски паластарды, Оба. буюмдар Кийимден жасалган буюмдарды. көрдүң, Оба. Чоң рахмат. Бизде дагы бир окуучубуз бар. Саламатсызбы? Менин атым Ташматова Мадина, 7 класс окуучусумун. Биз жакшы окуп баратсак, эжекей бизге упай бере баштады. Анан Баткенге саякатка алып келди. Биз паркка кирдик. Паркта баары менен жакшы ойнодук, кызыктуу болду. Кийин биз музейге барып, музейде кадимки ата бабаларыбыздын кол өнөрчүлүгүн көрүп келдиңер, Сага көбүнчө кайсынысы жакты? Музейге барыш жактыбы же парккабы? Музейге барыш жактыбы? Кандай экен? Сонун, абдан сонун. Анда эмесе эжеки сөзсүз деп бизге тагыраак маалымат берип кетсеңиз, Жана дагы биз ушул Баткен областына бизде ушул демөөрчү болгон ушул ата-энелерибизге, ушул окуучуларыбыздын ата-энелерине чоң ыраазычылыгымды билдиргим келди. Биз менен кошо окуучуларды абдан кызыктуу саякатыбыз болуп жатат азыр. Ушул ата-энелерге дагы өз ыраазычылыгымды билдирем. Мектебибизге дагы өз ыраазычылыгымды билдирем. Бизде ушул окуучуларды билим сапатын жогорулатуу максатында колуңардан келгенче аракет кылып, ошо коом менен тааныштыргыла, билим бергиле деген максатта бизге кайрылган. Биз ушул окуучуларыбызды билимин жогорулатуу максатында, өзүнүн коомдо алып жүрүүсү максатында, жана дагы коомдо өзүнү коом менен таанышсын деген максатта ата-энелер менен биргеликте ушул Баткен областына саякатка келдик. Абдан сонун, кош келипсиздер. Буга чейин мурда деле окуучуларды ушинтип алып келип жүргөнсүзбү? Канча жылдан бери мугалим болуп эмгектенесиз? Менин мугалим болуп иштеп келүүмө, стажым 10 жыл болуп калды. Биринчи жолу ушул Баткен областынан баштайлы деп, алгачкы жолу биз Баткен областынан баштадык. Кудай буйрса, окуучуларыбыз мындан да жакшы ийгиликтерге жетсе, дагы башка областтарды дагы ушинтип тааныштырабыз деген максатыбыз бар. Абдан сонун. Жанакы картада Баткен Кыргызстандын башталышы эң четиндеги деген сыңары Баткенден баштапсыздар, Ооба. Абдан сонун. Мен ойлоймун Баткен сиздерге абдан жакты. Ооба, жакты. Азыркы учурда сиздер аквапаркка, музейге барып келипсиздер. Будан кийин эмне кылайын деген пландарыңыздар бар? Биз азыр окуучулар аквапаркта өтө жыргап ойношту. Окуучулар ата-энеси менен келген башка экен, достору менен келген. Бул өзгөчө болду окуучуларга. Андан соң музейге барып, ушул Салам радиосунун жана USAID-тин эмеси, ЮНИСЕФтин волонтерлору бизди музейге дагы музейлер менен өтө окуучуларга кеңири маалымат берди. Эми мындан ары азыр кинотеатрга барып окуучуларды
кино көргөнү кино жатасыздар, көргөнү алып кетип жатабыз. Анда эмесе абдан сонун дагы бир жолу кош келипсиздер. Ушуну менен биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Радио Армандар, сиздер болсо бизден 106.4 толкундан алыстабаңыздар. Чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.